2010 кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Конституциясы 2-бөлүм адам укуктары жана эркиндиктери 42-берене. Ар ким эркин эмгектенүүгө, эмгекке жөндөмдүүлүгүн пайдаланууга, кесибин жана иштин түрүн тандоого, коопсуздуктун жана гигиенанын талаптарына жооп берген эмгектик коргоого жана эмгек шарттарына укуктуу. Ошондой эле мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунан төмөн болбогон эмгек акы алуу укугуна ээ. 43-берене. Ар ким иш таштоого укуктуу. 44-берене. Ар ким эс алууга укуктуу. Эң узак иш убактысы жумалык эс алуунун эң кыска мөөнөтү жана жыл сайын акы төлөнүүчү өргү. Ошондой эле эс алуу укугун ишке ашыруунун башка негизги шарттары мыйзам менен аныкталат. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жаңы долбоору 2-бөлүм экономикалык жана социалдык укуктар 42-берене. Ар бир адам эркин эмгектенүүгө, эмгекке жөндөмдүүлүгүн пайдаланууга, кесибин жана иштин түрүн тандоого, коопсуздуктун жана гигиенанын талаптарына жооп берген эмгектик коргоого жана эмгектик шарттарга укуктуу. Ошондой эле мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунан төмөн болбогон эмгек акы алууга укуктуу. Ар бир адам эс алууга укуктуу. Жумуш убактысынын эң узактыгы, жумасына эс алуунун эң узак убактысы жана акы төлөнүүчү жылдык өргү. Ошондой эле эс алуу укугун жүзөгө ашыруунун башка негизги шарттары мыйзам менен аныкталат. Жарандар иш таштоо укугуна ээ. Иш таштоо өткөрүүнүн тартиби жана шарттары мыйзам менен аныкталат. Адамдардын укуктары жана эркиндиктери бөлүмүнүн 4-главасынын экономикалык жана социалдык укуктарга тийиштүү 42-берене азыркы күндө биздин коомубузда өтө чоң талкуу жаратып атат десек жаңылышпайбыз. 42-берененин 1-пунктусунда Кыргыз Республикасында мамлекет тарабынан пенсия жана пособие төлөмдөрү жашоо минимумунан кем эмес көлөмдө төлөнүп берүү шарты каралды. Себеп дегенде азыркы күндө биздин өзгөчө ушул мамлекет тарабынан колдоого ээ болгон или колдоого муктаж болгон биздин жарандарыбыз бул биздин пенсионерлер жана балдар болуп эсептелет экен. Ушул пенсионерлер менен балдарга эң негизги финансылык жардам катары, финансылык мүмкүнчүлүк катары ошо жашоо минимум деңгээлиндеги пенсия пособия төлөө максаты биздин өкмөткө тийиштүү баягы ушул берене менен каралып атат. Ооба биздин Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү бул боюнча дагы өзүлөрү терең изилдөө жүргүздү десек болот. Себеп дегенде ошол эле биздин тийиштүү министрликтер менен, адистер менен кеңешип, ушундай сунуштар каралгандан кийин биз алар менен дагы кеңешпей бул норманы киргизүү мүмкүн эмес болчу. Ошол аябай катуу талкуунун негизинде бул Конституцияга ушундай норма киргизилип атат. Бирок ушул Конституцияны долбоорун ишке киргизүү мыйзамында ушул 42-берененин 1-пунктусу 2023 жылдын 1-январынан тартып күчкө кирет деген шарт каралып атат. Бул эмне себептен? Бул деген өкмөт азыркы биздин жаңы шайланган президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевичтин бирден бир программасы болгон ушул өзгөчө биздин жакыр катмарды колдоо максатында шарт түзүү болуп атат. Ошон үчүн өкмөткө мүмкүнчүлүк берип, убакыт берип, ушул финансылык жактан мүмкүнчүлүктөрдү издеп таап, жана 23 жылдын башынан баштап ушул пенсия пособияга тийиштүү деңгээлде, жашоо минимумунан кем эмес деңгээлде алуу шарты түзүлүш деген түзүп берүү деген ушундай максатта берилген бул норма. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жаңы долбоору 2-бөлүм экономикалык жана социалдык укуктар 47 жаңы берене. Кыргыз Республикасында жаштарга руханий, маданий, адеп ахлактык жана физикалык жактан өсүп өнүгүү укугу кепилденет. Мамлекет жаштардын билим алуусуна жана жумуш менен камсыздалышына зарыл болгон шарттарды түзүүгө, жаш үй бүлөлөрдү колдоого, жаштардын саясий, социалдык, экономикалык, маданий жана башка чөйрөлөрдө эркин катышуусуна багытталган жаштар саясатынын жүргүзүлүшүн камсыз кылат.
бул дагы биздин азыркы коомчулукка сунушталган конституциянын проектисинин жаңылыктары десек жаңылышпайбыз. Бул 47-чи берене Кыргыз Республикасында жаштарга мисалы физикалык жактан, адеп акылактык жактан өсүп өнүгүүсүнө мамлекет шарт түзөт деген берене каралып атат. Ошондой эле Кыргыз Республикасында жаштар саясатын алгылыктуу жүргүзүп, жаштарды баягы иш орундары менен камсыз кылып, тийиштүү деңгээлде билим берип, аларга иш орундары менен камсыз кылуу боюнча жана жаш үй бүлөлөрдү баягы мамлекет тарабынан колдоого алуу, ушундай бир негизги багыттар, норма, принцип катары берилип атат. Бул эмне дегенди билдирет? Бул деген жеке эле Кыргызстанда эмес, деле дүйнөлүк коомчулукта, ар бир мамлекетте жаштар бул коомдун локомотиви экен. Биз муну дагы өзүбүз коомчулук моюнга алышыбыз керек экен. Жаштар бул биздин келечегибиз экен, эртеңки күнүбүз экен. Аларга бүгүнкү деңгээлде шарт түзүп берип, жумуш менен камсыз кылып, алардын үй бүлөлөрүн бекемдеп, аларга бир эң негизгиси болгон бул ошол үй менен камсыз кылуу, мамлекеттин өзгөчө бир саясаты каралып жүргүзүлүп, бул багытта мисалы мамлекеттик саясий, экономикалык жана башка эң негизги болгон багыттарда жаштарды тартуу, аларды баягы өстүрүү болуп эсептелет экен. Ошон үчүн ушундай багытта мамлекеттин өзгөчө көңүлүн буруп 47-чи берене ушундай редакцияда берилип атат. Бул кенен талкууга алынган беренелердин бири. 2010-жылы кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Конституциясы 2-бөлүм адам укуктары жана эркиндиктери 49 берене. Ар кимге адабий, көркөм, илимий, техникалык жана башка чыгармачылыктын түрлөрүнө окутуучулук эркиндигине кепилдик берилет. Ар ким маданий турмушка катышууга жана маданият баалуулуктарынан пайдаланууга укуктуу. Мамлекет тарыхый эстеликтерди жана маданий мурастардын башка объекттерин сактоону камсыз кылат. Интеллектуалдык менчик мыйзам менен корголот. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жаңы долбоору 2-бөлүм экономикалык жана социалдык укуктар 48 берене. Ар бир адамга өзүн өзү таануу, жеке өнүгүү максатында эркин, илимий, техникалык, көркөм жана чыгармачылыктын башка түрлөрү менен иштөөгө, окутуучулукка жана окууга кепилдик берилет. Ар бир адам өз кызыкчылыгына жана жөндөмүнө жараша чыгармачылыктын бардык түрлөрүн жүргүзүүгө укуктуу. Ар бир адам маданий турмушка катышуу укугуна жана маданият баалуулуктарынан пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мамлекет жарандардын укуктук маданиятын жана укуктук аң сезимин жогорулатуу үчүн шарт түзөт. Интеллектуалдык менчик мыйзам менен коргоого алынат. Ар бир адамдын өзүнүн ар кандай мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Ошого жараша шарт түзүп берип, адамды, ар бир жараныбызды мындай эркин өсүп өнүгүп, өзүнүн болгон ушундай бир мүмкүнчүлүктөрүн коомду болобу, жеке өзүнүн ишинде болобу, мамлекеттик иште болобу, мындай бир ушундай бир ишке ашыруу шартын түзүп берүү деген болуп атат да. Жана ошондой эле бул учурда дагы ар бир адамда биздин жарандарыбызды укуктук жактан аң сезимин жогорулатуу дагы бирден бир максат болуп турат деп айтабыз. Бул эмнени билдирип атат? Бул деген мамлекет тарабынан биздин ушул жарандарыбызды бир мындай биригүүгө, ынтымакка чакыруу деген максат болуп эсептелет. Азыркы күндө биз жарандарыбызды укуктук жактан, укуктук маданиятка, ошол мыйзамды сыйлоого, мыйзам менен жашоого жана деле мамлекеттин коомдогу болгон башка мүчөлөргө дагы, мисалы коомубуздагы башка жарандарга мындай түшүнүү менен кабыл алып, түшүнүү менен бири-бирине мамиле кылуу эң негизги бир азыркы күндөгү бир талаптардын бири деп эсептейбиз. Себеп дегенде коомубузда ажырым көп болсо, ынтымак аз болсо, укуктук маданиятыбыз күндөн күнгө ылдыйлап, эл арасында мындай бир мыйзам бузуулар көп болуп,
мыйзамды сыйлабаштык бул азыркы күндө тилекке каршы кандай көрүнүштөргө алып келет биз өзүбүз көрүп атабыз. Ошон үчүн биздин жарандарыбыздын негизги бир максаты бул конституциянын беренесинин долбоорунда бул биздин жарандарыбыз бири-бирине мындай сый урмат менен мамиле кылып, мисалы жанагы эле биздин ошол эле укук коргоочулар айтып келген укуктун үстөмдүүлүгүн коомубузда түзүп, укукту сыйлап, мыйзамды сыйлап, ошо мыйзамды так даана аткарып, эгер жарандарыбыз дагы баарыбыз дагы биригип ушул коомубузда мындай кабыл алынып аткан беренелерди, мыйзамдарыбызды мындай аткарсак, анда мамлекетте тартип орноп, бири-бирибизди мындай сый урмат болот деген ой тилек бар да.